Ассаламу алейкум достор, каналдын жалпы катталуучулары. Кыргыздын сыймыктуу мушкери Мунарбек Сейитбек уулу Париж Олимпиадасынын алкагында өзүнүн чейрек финалдагы беттешин өткөрдү. 4 камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Мунарбек бул баскычта Америка Кошмо Штаттарынын мушкери, 21 жаштагы дүйнө чемпиону, Пан-Америка оюндарынын жеңүүчүсү Джамал Харви менен беттешти. Океан артында аты чыгып калган жана келечекте бокс жылдызы боло турганы айтылып жүргөн атактуу мушкер менен чыкканы кызык болду. Биринчи раундтан баштап эле Мунарбек сол колунун джептери менен иштеп, атаандашты жакын жолотпостон өзү биринчи номер менен мушташты. Рингдин ортосун ээлеп алып, укмуш реакциясы менен атаандаш соккуларын тийгизе албагыдай аракеттерди жасаганы мыктуу болду. Жерге алгачкы бөлүктө жыгылганы менен нокдаун катталган жок. Буту чалынып жыгылганы көрүндү. Акыркы секундаларда эки мушкерде тең таамай тийүүлөр болду. Бирок калыстардын чечими 3-2 болуп, Мунарбек раундду алып койду. Экинчи раундда да Мунарбек ошол эле стилде бою кыскараак каршылашка джептерди ыргытып жатты. Ошондой эле ордунан ыргып, сол колу менен эгине жетип жатты. 30 секунда калганда таамай сонун соккусу менен өзгөчөлөндү. Ачыгын айтканда, дүйнө чемпиону Мунардын ылдамдыгына жетишпей жатты. 3-чү бөлүктө алдыда келе жатканын билген Мунарбек экинчи номерде иштеди. Бирок жогорудагы упайларын сактап кала алды. Ошентип дагы бир сенсация менен кыргыз боксунун бактысына жаралган Мунарбек жеңишке жетип, жарым финалга чыкты. Эми ал жок дегенде коло медалин тагынат. Бирок биз ал финалга чейин барып, алтын тагынат деп күтөбүз. Баатырыбызга жакшы сөздөрдөн жазып, лайк басып коюңуздар. Assalamu alaikum. Biz hatta kuvvançlıyız. Allah мүмкүнчүлүк берди. Дагы бирге токтошко аракет кылабыз. Аллах мындан нары дагы ийгиликтерди бизге буйруган болсун. Рахмат.